Бул кайрылуумдун себеби ошол биздин Кыргыз Республикасынын депутаттарына болмокчу. Урматтуу мекендештер жана депутаттар, сиздер бүгүн уяласыздар. Сиздер бүгүн маршруткада жүргөндөн, деги эле ушул карапайым эл арасында басып жүрүштөн сиздер уялат экенсиздер. Биз болсо 1,5 миллион кыргыз эли уялбастан башка элде кимдир бирөө көчө шыпырып, кимдир бирөө орустун жүгүн көтөрүп, грузчик болуп, орустун үйүн куруп, дубалын шубап дегендей ар кандай жумуштарды кылып жүрөт. Кимдир бирөө суукта калып, кимдир бирөө ачка калып, кимдир бирөө ушул тамдан кулап кетип өлүп атат, башка болуп атат. Бул проблема, бул көйгөйлөр сиздерди ойлондурбайт дагы. Сиздер үчүн эл керек эмес. Качан эл керек болуп, качан шайлоо башталганда ар дайым жүгүрүп лапшаларды илип, ар кайсы район ошол ар бир айылдын булуң бурчтарына чейин барасыздар. Мен эң негизги айта турганым Дастан Бекешев жана ошону колдоп жүргөн жанагы бир 5-6 депутаттарга айтат элем. Эмне элди унутуп, эшегиңиздер ылайдан өтүп калдыбы? Эмне чындыкты айткандан чычалап, ушунчалык сиздерге чындык катуу тийип атабы? Анчалык уялып, анчалык чычалап намыстана турган болсоңуздар, элдин жашоосун оңдоңуздар, элдин ички көйгөйүн чечиңиздер. Бүгүн канчалаган жолдор бузук, жолдун акыбалы жана садик, мектеп деген нерселерди бүгүн көрүп атасыздар, билип атасыздар. Бүгүн ар бир экинчи үй мындай айтканда мигрант болуп, бүгүн мигранттардын эсебинен гана ошол жерде үйлөр курулуп, ошол жердин көчөлөрү оңдолуп, ошол жерде бир жакшы жашоо болуп атат. Эмне үчүн ушул нерсеге көңүл бурбастан анан чындыкты айтып койгон карапайым калктын оозун жабам дейсиздер? Жок, эч качан. Бул эмнени билдирет? Бул деген диктатуралык системага баратканыбыздын белгиси. Ошол жерде отурган 120 депутат баарыңыздар биригип, бир Текебаев менен бир Садыр Жапаровдун бир сол колунчалыкта тең албайсыздар деп мен ачык эле айтам. Эгер ушул айтканым үчүн дагы мага штраф салып же болбосо мага бир кандайдыр бир жаза колдоном десеңиздер, номерим жазып алсаңыздар болот. 8963 344 54 51. Депутаты болобу, спикери болобу, баары менен жумуштан кийин, только жумуштан кийин сүйлөшүүгө даярмын.